Оперге ишенсең, демек өзүңдү урматтабайсың деген сөз бар. Эми албетте бул бардык эле оперлерге, кызматкерлерге тиешелүү элемес, бирок тилекке каршы алардын арасында начарлары көп. Ошондуктан ал адамдарга көбү ишене бербейт. Бул сөз эмнени билдирет? Эгер опер, тергөөчү же тиешелүү ошол кызматкер кандайдыр бир документти берип кол коюп кой, эч нерсе болбойт десе, же болбосо бул нерсени мойнуңа алып кой, жеңил жаза аласың, же болбосо мен сени куткарып чыгарып кетем деген сөздөр айтылса, ишенбеш керек. Албетте эч кандай жардам болбойт, эч кандай жеңил жаза болбойт. Көп учурларда ошол документти колдо коюп кой, бул нерсени мойнуңа алып кой деген бул ошол опердин же башка кызматкердин өзүнүн гана максаттары менен айтып жана кылып жаткан нерсеси. Аларды урматтабагыла же болбосо аларды жаман көргүлө деген сөз айтпайм. Албетте алар деген кылмыш менен, кылмышкерлер менен күрөшүп келишет. Алар элге, өлкөгө пайда алып келген адамдар. Болгону сүйлөшкөндө, кандайдыр бир сөздөрдү айтканда, бир нерсени мойнуна алганда же бир нерсеге кол коюп жатканда текшерип, окуп, юрист, адвокаттан кеңеш алып, андан кийин гана кандайдыр бир иш-аракеттерди кылса болот.